Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушул кыргызды ойготуу үчүн, адамзатты куткаруу үчүн, адамзат ушу багытын, жолун таппай калган кезде, адамзат ойлоп чыккан мыйзамдарында өзүнө ажал азап алып келген кезде, ушу ааламдан келген өкүл жер жашоосуна, Кудайга жакын, карапайым, касиеттүү кыргыз элине кайыптан илим берилгени чындык. Ушу кайып илимин менен ушу дүйнөлү дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берилет делет. Кайыптан жол таап адамзатты куткарганы кызматыңыздарда мен ошо Арыстанбек Абдулдаев. Кыргызда мындай бир сөз бар. 40 жыл кыямат согуш болсо дагы Кудайдын буйругу жок, а жерде ошо кумурсканын буту да сынбайт депчи. Ал кандай деген сөз эми? Кумурска жүрсө жүрө берет, же да бир адам жүрсө жүрө берет. А бирок Кудайдын буйругу жок, ал кумурсканын дагы буту сынбайт деп. Башка кыйраса кыйрап аткандар, бир зданиябы, бир жер көңтөрүлүп аткандар. Мына ошол сыяктуу эле бул табыгый илимде дагы так берилет. Кудайдын буйругу жок, куурайдын башы сынбайт деп. Чындап эле Кудайдын буйругу болбосо бул илим түшпөйт эле. Мына мен ушу минут саат сайын ошо жаңы ачылыш, жаңы ой, жаңы кабар, жаңы дүйнөгө сунуш, талап, тапшырма аргырынан көп ойлор келет, же мыйзамдар чыгарам дегендей. Анан ушу ойлондум. Ушу Кудайдын буйругун аткарбай койгонго болобу депчи мындай ойлондум да. Кудайдын буйругун аткарбай коебу адам? Же адам бир Кудай менен эсептешсе болобу деп ойлонсом, Кудайдын буйругун эч ким аткарбай кое албайт. Бул буйрук болду, аткарасың, аргаң жок. Мисалга мына ошол доор алмашып аткан кезде, кылым тогошуп аткан мезгилде Адам ата бирөөгө көрүндү, Теңир ата мага көрүндү, Манас ата көрүндү. Манас ата бирөөлөргө байланыш бергендир. Мына Эргешбай атага Манас атадан адамзат үчүн берген кеңеш бар. А бирок ошо ойлондум да, Манас атаны көп адам көрөбү деп. А мага бир сөз айтпадыбы? Мен Кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың деп. Бул буйрук, бул болчу нерсе. Манас бабам көрүнгөнү менен ал асманда бир Теңирден кийинки эле бир өтө чоң керемет күч болуп атпайбы? Ушул же болбосо Адам ата көрүнгөндө Адам ата мынтип айтып атпайбы? Кудайдын буйругу менен адамзат үчүн сен илим жазасың деп. 3 периштени жайгаштырдым сага, мына көрдүңбү деп. Ушул кызмат кылат сага деп. 3 периште жайгашкандан кийин эмне жазганын билбесе да ошо бир ойлонуп убактысы болсо эле жаза берди. Не деген ошол адамзаттын жол жобосун берди. Ушу жаңы доордо кандай психология болуш керек, анатомия эмне кызмат кылыш керек. Анысы кандай, анан ошол Кудайдын буйругу менен Теңирдин энергиясы жерге түштү. Кудайдын буйругу менен аалам күчтөрү жерге түштү. Ошентип, эгер аткарбай койсо Кудайдын буйругуна, ошол аял аткарбай коет эле, ошол киши жазбай коет эле, ошол адамдар кабыл албай коет эле. Же болбосо ошо Кудайдын буйругу болгондон кийин мен аткарбай коет элем да. А буйрук болду, ичиңе бир жаңы. Демек, мына ошол мен сүйлөп аткан сөздүн баары бул көктүн, Кудайдын, эскиче түшүнгөндө Кудайдын, ааламдын буйругу. Мындан эч ким качып кутула албайт. Анан ойлондум, мен ушул